Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatly musulmon bir tuğanım, bugün dağı 5-nji sabagыбыз Şeyh İbn Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'ala'nın kitabından ulayбыз. Keyinki musulmon pende argusuna, andan kutuluusuna, andan saktanuusu zarıl bolgan dağı bir günü bul wal hasad dep alıp kelet. Göralbastыk kılуу deyt. Эми бул көралбастык жүрөк ооруларынан болгон bir оору. Эгерде инсандын жүрөгүндө көралбастык боло турган болсо, анын жүрөгүндө bir кара дак болот. Бул кара дак инсанды 24 саат күнөөгө батырат. Эгерде инсан ошол ибадат кылып аткан болсо дагы, же башка бирөөгө жардам берип аткан болсо дагы, же башка өзүнүн дүйнөлүк иштери менен жүргөн болсо, бирок жүрөгүндө ушул бирөөгө болгон көралбастык орноп турган болсо, мына ошол себептүү 24 саат күнөө ала берет. Дагы пенденин ыйманын алсыратат бул. Өзүнө башка күнөөлөрдү чакырат. Пендеге ибадаттарды ордоштурат. Пенде Курандын сүйүүсүнөн, пенде башка бир мусулмандарга жакшылыкты ырыолоосунан, пенде намазды жакшы көрүүдөн, пенде садаканы жакшы көрүүдөн, бул ошол жүрөгүндөгү оору, жүрөгүндөгү көралбастык деген кара дак мына ушул нерседен тосуп турат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул көралбастык намаз окуй коюудан, зекет бербей коюудан, же болбосо бирөөлөрдү алдоодон, же арамдан акча табып жеүүдөн, же болбосо бирөөлөргө зулум бериштиктен дагы чоң күнөө болуп эсептелинет. Мындан пенде эртерээк арылбай турган болсо, анда бул көралбастык жүрөктөгү ушул оору пендени бул дүйнөдө азапка салат, жана акыретте дагы азапка душар кылып коет. Жана дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул көралбастык мусулманга жарашпаган эң жаман мүнөз болуп эсептелинет. Көралбастык бул шайтандын сыпаты, шайтандын мүнөзү. Көралбастык бул ошол бизге өтө катуу душман болгон жөөттөрдүн сыпаты болуп эсептелинет. Аллах Таала көптөгөн жерде бул көралбастыкты жемелеп өткөн. Жана бул көралбастыктан бизди кайтарган. Эми көралбастык тууралуу дагы келе турган болсо, көралбастык деген эмне, жана түрлөрү, жана бул боюнча келген аяттар, хадистер, жана көралбастыктан кантип арылабыз, ушул боюнча дагы келе турган болсо, албетте бул көралбастык деген Аллах Таала кайсы бир пендеге неемат ыралай турган болсо, мейли ал мал дүйнө болсун, же аброй болсун, же ден соолук болсун, же бир илим болсун, же дагы башка бир пенделер кызыккан ушундай бир жакшылык неемат боло турган болсо, мына ушул нерсенин ошол пендеден кетүүсүн каалай турган болсо, бул хасад болуп эсептелинет. Мына ушул көралбастык. Көралбастыктын эң биринчи даражасы бул жөөттөрдүн, дин душмандардын көралбастыгы. Кандай дегенде, мусулмандардын ыйманына көралбастык кылат. Мусулмандардын ислам динине, алардын Куранына, алардын пайгамбарларына көралбастык кылат. Алардын жүрөгүндөгү ыйманга суктанып, мына ушул ыйманын таштап, бизге куфурчулукка өтсө экен деп ушундай бир көралбастык кылып турат. Албетте бул эң чоң даражасы. Мындай көралбастык кылгандар динден чыгып калат. Бул ошол жөөттөрдүн сыпаты болуп эсептелинет. Албетте мунун да өзүнүн майда даражалары бар. Мисалы үчүн бирөө биздин өзгөчө бир мусулмандарга намаз окуусуна, же мусулмандар айт майрамдарын тосуусуна, же мусулмандар ошол шарият буйругандагы кылып аял кишилер өзүнүн хижабын кийип жүрүүсүнө, же өзүнүн башка бир никабын кийип жүрүүсүнө
ішінде біреулер көре албастық қыла тұрған болса, ол чоң күнә есептелінеді. Бұл ошол жөөттөрдүн сыпатынан, бұлар тарихтан біздің динибизге көре албастық кылып келген. Бұлар пайғамбар саллаллаху пайғамбар болып келген кездері көре албастан баштаган. Анткени бұлар акыркы пайғамбар чыгарын билер эле бұлар. Ушул пайғамбар бизден чыгат деп күтүп турган кезде бул арабтардан чыгып калды. Ошону арабтарга көрө албастык кылып, бүгүнкү күнгө чейин эле ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген динди кантип жер бетинен жок кылат экенбиз деп биздин ислам динибизди көрө албастык хасад кылып келет бул нерсеге. Албетте бул жөөттөр шайтандын досу болуп эсептелинет. Кандай эле шайтан башында Адам алейхиссаламга көрө албастык кылган сыяктуу эле бул жөөттөр да ошо шайтандын досу. Ал эми кимде ким жүрөгүнө ушундай көрө албастык болуп турган болсо, башка бир мусулмандарга, кайсы бир мусулманга Аллах таала мал дүние бере турган болсо, кайсы бир мусулманга Аллах таала бир ден соолук же болбосо бир бала чака же илим башка нерсе бере турган болсо, мына ошол нерсенин кетүүсүн каалай турган болсо, мына ошол нерсеге көрө албастык кыла турган болсо, бул ошол шайтандын жөөттөрүнүн сыпаты болуп эсептелинет. Көрө албастык менен ыйман бир жүрөктө жатпайт. Кандай эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, мунафыктык менен дейт, ыймандуулук бир жүрөккө бирикпейт деген. Эки жүздүүлүк менен момундуулук бир жүрөккө бирикпейт деген. Мусулман адам бул кыйпто кылат деген. Кыйпто деген ошо башка бирден неаматтын кетип калуусун каалабайт. Бирок ошол неамат менде дагы болсо экен деп бул арзуу кылат. Бул шариятыбызда уруксат берилген. Бул жакшы иштеде жарыш болуп эсептелинет. Шариятыбызда уруксат. Бирок экинчиси бул пайгамбар мунафык бул хасад кылат деген. Ошол башка бирден неаматы кетип калуусун каалайт деген. Бул ошо дин душмандарын, шайтандын, мунафыктардын сыпаты болуп эсептелинет. Мындан мусулман адам алыс болуш керек. Кандай эле пайгамбар башка бир хадистеринде айткандай эле, чыныгы мусулман бул башка мусулмандарга өзүнүн нафсысына эмнен жакшы көрө турган болсо, аларга да мына ошол нерсени жакшы көрөт деп айткан. Кайсы бир мусулман өзүнө жакшы көргөн нерсени башка бир мусулмандарга жакшы көрө албай турган болсо, бул ал толук ыймандуу боло албайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Пайгамбар башка бир хадистеринде силерден мурунку үммөттөргө келген бале силерге дагы келип жетет деген. Мурунку үммөттөргө жеткен оору силерге дагы келет деген. Ошонун берүүсү бул эмне? Ал-хасад вал-багда. Көрө албастык жана бири-бириңерди жек көрүү деген. Албетте мындай кылышыңар ал-хариқотун деген. Ал силерди кырып жок кылат деген. Мен халико дегенде бул чачты кырган айтпай эле, ал эмне? Диниңерди жок кылат бул көрө албастык деген. Көрө албастыктын айынан мусулмандардын ортосунда ажырым пайда болот. Ынтымак, бири-бирине болгон сүйүү, бири-бирине болгон жардамдашуу деген нерсе кетет. Чачырайт, биз ошо менен душмандарга жем болобуз. Ана пайгамбар ошо сөзүн улап не деген? Мен силерди бейишке окшойтуган нерсеге, ортоңордо бир мухаббат пайда болгон нерсеге баштап коеюнбу дегенде, ой Расулуллах деген пайгамбар ортоңордо саламды жайыткыла, бири-бириңерге болгон сүйүүгө, бири-бириңерге болгон махаббатыңар күчөйт, бири-бириңерге болгон жек көрүү, бири-бириңерге болгон көрө албастык кетет деген. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул көрө албастыктан мусулман адам алыс болуштугу зарыл экен. Аллах таала Кур'ан Каримде бул яхуттарды сыпаттап мындай дейт: "Вадда касиру мин ахлил китаби ла юрдунакум мин ба'ди иманикум куффаран хасадан мин инди анфусихим." Яхуттар, ахли китаптар, яхут насралар, силер алар өздөрүнүн ошол нафсыларынан силерге көрө албастык кылып, булар ошол имандан кайтып кетсе экен, бизге келип кошулса экен деп ушинтип катуу силерге көрө албастык кылат деген. Пайгамбар башка бир хадистеринде "Ма хасадаткум яхуду аля шайин, ма хасадаткум аля салами ва тамин." Яхуттар силерге эң катуу көрө албастык кылган нерсеси, силер бири-бириңерге салам бергендиңер жана намаздан кийин амин деп айтканыңарга яхуттар ушул нерсеге көрө албастык кылат деп айткан. Демек, мусулмандардын бири-бирине салам жайытуусу, мусулмандар бири-бири менен жылмай көрүшүсү бул яхуттардын жинин келтирет. Дин душмандардын, шайтандын карын келтирет. Жана ошондой эле намаздан кийин амин деп айтыштык. Амин деген маселе бул эми сырттан айтылабы, ичтен айтылабы деген маселеде ар кыл мазхабтарда сөздөр келет. Кээ бир мазхабтарда ичтен айтылат деп турган болсо, кээ бир мазхабтар сырттан айтат деп айтат. Албетте экөө тесине бул туура болуп эсептелинет. Жана ошондой эле дагы бул көрө албастыкта жанагындай биз айткандай эле мазхабтар ортосунда болбош керек. Шафи мазхабын кармаган адам Ханафи мазхабын дагы көрө албастык кылбаш керек. Ханафи мазхабын кармаган адам Шафи мазхабын дагы көрө албастык кылбаш керек. Эгерде мазхабтар ортосунда бири-бирине көрө албастык, бири-бирине душманчылык пайда болуп турган болсо, анда биздин алсыраганыбыз, биздин чачыраганыбыз ошол болуп эсептелинет. Ар ким өзүнүн мазхабында кете бериш керек. Андан кийин көрө албастык дагы бул
Аллах Тааланын тагдырына наразычылык болуп эсептелинет. Анткени неаматты берүүчү бул Аллах Таала болуп эсептелинет. Аллах Таала өзүнүн пенделердин арасына кимге каалагандай рызык берип коет. Бирок ошол рызыкны бөлгөн кезде Аллах Таала башка бирөөгө бала чака берген болсо, башка бирөөгө байлык берген болсо, сизге зыянын тийгизбестен берет. Сизге дагы берип атат, бирок башкага көбүрөөк берип койгон болсо, бул ага көп бериши менен сизге эч кандай Аллах Таала зулум кылган жок. Мына ошол нерсенин жок болушун каалаган нерсе бул Аллах Тааланын тагдырына наразычылык болуп эсептелинет. Бул шариатыбызда өтө чоң күнөө. Тагдырга каршы чыгуу бул чоң күнөө болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан Каримде алар Аллах Таала өз фазилети менен берип койгон неаматтарга көрө албастык кылышабы деген да. Ошондуктан урматтуу мусулман тууганым, бул көрө албастыктан алыс болуш керек. Пайгамбар биз мусулмандарды биримдүү болууга, бири-бирибизди жек көрүүдөн алыс болууга, бири-бирибизге көрө албастык кылууга, бири-бирибизге аркалуу салып таарынуучудан алыс болууга чакырып мындай дейт. Ла табагоду, бири-бириңерге ачууланбагыла, бири-бириңерди жек көрбөгүлө. Вала тахасаду, бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла. Вала тадабару, бири-бириңерге аркаңарды салбагыла. Ва куну ибадаллахи ихванан, силер Аллах Тааланын динин бардыгы мусулман бир тууган болуп тутумгула деген. Андан кийин урматтуу мусулман тууганым, бул хасаттын зыянылуу тууралуу дагы айта турган болсок, аябай көп. Дагы бир хадиске келе турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, албетте хасад бул пенденин жасаган жакшы иштерин жеп жок кылат деген. Кандай эле отунду жеген сыяктуу деген да. Ушул жерде имам Тайиби деген айтат, хасад инсандын жакшылыктарын жейт деген мааниси дейт, анын кылган жакшы амалдары кабыл болбойт деген мааниге дейт. Анткени анын кылган жакшы иштери күйүп кетет. Күйүп кетет деген сөз анын кабыл болбоду деген сөз да. Кандай эле ошол отунду жеп койгон сыяктуу эле жакшылыкты көрө албастыктагы бул жакшылыктарды жеп жок кылат. Эми бул хасаттан кутулуу жолунун бир-эки жолун айта турган болсок, биринчиси эле хасаттын зыяндуулугу тууралуу үйрөнүш керек. Жогоруда бир нече зыяндыктарын айтып өттүк, дагы мындан да тереңирээк үйрөнүш керек. Сиз эгерде бирөөгө хасат кыла турган болсоңуз, эртең кыямат күнүнө барганда, ошол кимге хасат кылган болсоңуз, сиздин кылган соопторуңузду ошол киши алып кетет. Сиз кыйналып садака берип атасыз, кыйналып орозо кармап атасыз, кыйналып намаз окуп атасыз, кыйналып Кур'ан окуп атасыз, кыйналып да башка ибадаттар кылып атасыз. Бирок бирөөгө болгон көрө албастыгыңыз боло турган болсо, бир мусулманга болгон жүрөгүңүздө көрө албастык боло турган болсо, эртең кыяматта ошол кармаган орозоңуздун, кармаган туткан орозоңуздун, окуган намазыңыздын, кылган жакшылыктарыңыздын баарын соолун ошол кишиге өткөрүп берип коесуз. Ошондуктан мындан алыс болуш керек. Андан кийинкиси бул иш аракеттер кыла турган себептеринен ошол адамга барып салам берип, ага хадия берип, аны жамандаштын ордуна элдерге мактап, анын аркасынан ушак кылган ордуна аны бир артынан бир жакшы иштерди кылып ал үчүн, аны бир кылган жеткен ийгиликтерине мактап, барып ага бир хадияларды берип, аны кубандырып, ушундай кыла турган болсоңуз, бул жүрөктөгү хасад жок болот иншалла. Дагы айта кетиш нерсе, албетте хасад бул жүрөктөгү бар нерсе, бирөөгө суктануу деген жүрөктө бар нерсе. Бирок ушуну шариаттын негизинде кыла турган болсоңуз, муну шариатта гыйбат деп коет. Гыйбат деген ошол башка бирөөгө неаматты сизде дагы болсун каалайсыз. Андагы неаматты кетүүсүн каалабайсыз, бирок ошол неамат сизде дагы болсо экен деп каалай турган болсоңуз, бул гыйбат деп коет. Бул шариат бизде буйруган нерсе. Бул жакшы иште жарышуу болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан Каримде деген: мына ошол бейишке жарышчылар жарышсын эми деген. Ибадатта жарышуу шариатта бар нерсе. Бирөө эки пара Кур'ан жаттаган болсо, мен дагы эки пара жаттайм деп ошол нерсеге аракет кылышыңыз бул бар нерсе. Бирөө бир жерге бир көпүрө куруп койгон болсо, мен дагы ошондой иш кылам деп туруп, көпүрө курсаңыз болот, жакшылыкта жарышуу болот. Бирок жанагы кишинин кылган жакшылыгын кетүүсүн каалабастан, мен дагы ошондой кылышым керек. Ошол нерсе мага да Аллах Таала берсе экен деп Аллах Тааладан дуа кылып сурап, ушундай кылыштыгыңыз бул шариатта бар нерсе. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки нерседе хасад кылса болот деген да. Биринчиси деген Кур'ан жаттаган адамга деген. Бул деген ошол Кур'ан мен да жаттасам деп ошон суктанып ошол адамга, ошол нерсеге мен да жетсем, Аллах Таала мага ошол нерсени берсе экен деп арзу кылсаңыз болот деген. Экинчиси бул ошол адам, Аллах Таала бир адамга байлык берген болсо, байлыгын Аллах жолуна сарптаган болсо, ушул адамга да хасад кылса болот деген. Хасад деген мааниси бул жерде гыйбат, суктануу, ошол нерсе мага дагы болсо экен деп арзу кылуу, бирок ошону жанагы адамдан кетүүсүн каалабастан. Эми мындан дагы хасад тууралуу токтоло турган маселелер аябай көп. Мына ушул менен
чектелебиз. Аллах Таала баарыбыздын жүрөгүбүздү бирөөлөргө болгон көралбастыкты, бирөөлөргө болгон жек көрүүнү алып койгон болсун. Мусулмандардын ортосунда биримдик берсин, ынтымак берсин. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.